биздин үйдүн жанында чоң соода борбору бар, ошонун жанагы сверхзвуковой деп кинжал деген менен сокподу. Орусияда кандай дискриминация бар, Украинада андай эч кандай дискриминациянын шеги да жок болушуптар. Аткылап, өрттөп, зордуктап, талаптоноп ошондой кылышкан да. Орусиянын максаты 3-5 күндө Украинаны алып, президенттер качып кетсе баарын тейлеп салабыз, андан кийин. Урматтуу достор, пикир берүүсүнүн бул чыгарылышы көп жылдан бери Украинада эмгектенип келген кыргызстандык ишкер Таалай Сары мырза менен болот. Анда биз менен бирге болуңуздар. Таалай мырза, саламатсызбы? Алгач маектешүүгө макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силерге да чоң рахмат. Айтсаңыз, Украинага алгач качан баргансыз, кандай максат менен баргансыз? Эми Украинага 2000-жылдардан бери барып жүрчүмүн. Бирок жашаган 2005 көчүп бардым да. Көчүп 2005тен бери ошо ар дайым Киевде жашайбыз. 17 жылдан ашты, 17,5 жыл болду го. Алгач ирет түрк бир чоң компаниянын өкүлү болуп келгем. Бул жерде филиалын ачып, ошол ишкананын бул жердеги иштерин жүргүзгөм. Кийин жеке иш катары улантып кеттик. 2005 жылы келгенде да ошо кыргыз жигиттер чогулуп, кыргыз диаспорасын курганбыз расмий түрдө. Ошол жылдардан бери иштеп келатабыз. Биз 2005'te o, 2005'ten beri böyle yıl oldudur. Негизи эле жергиликтүү калк Украин эли мигранттарга, башка улуттагы адамдарга кандай мамиле жасашат, кандай кабыл алышат? Негизи канча жылдан бери жашап жүрөм мен. Негизи эле СНГнын көп бардык эле мамлекетине барып келдим. Орусияга да, ошол кезде эле 2000-жылдар эле билинчи да. Москва менен Киевдин айырмачылыгы. Орусияга барганда бир аз мындай орой мамиле менен кездешчүбүз да. Метродон чыкканда тиги полициялар, ал кезде милициялары аңдып турушчу, текшере беришчи кадам сайын эле. Ал эми Киевге келгенде ошол убакта эле ошондой болчу, мындай эркин жүрчүсүң, эч ким эчтеке дечү эмес, токтотчу эмес. Мындай бир күч эмне деп коет, жана полиция тарабынан эч кандай мындай кодулоо жок. Эл тарабынан да ошондой мындай дискриминациялык түрдө бир дискриминациялык маанайда бир кыймыл аракеттерин көргөн эмеспиз да. 2000 бул баягы 2014'тө мисалы үчүн Орусия буякта нацисттер бар деп шылтоо менен киришти. Ошол убакта деле биз таң калып элчүбүз. Анткени Украинада мен билген көп шаарлар, чоң шаарлардын көпчүлүгү орус тилдүү шаарлар. Өзүлөрү украинец болгон менен, бизде деле орусча басымдуулук кылып кетип атпайбы көчөдөгү сүйлөшүүлөрдө. Көчөдөгү колдонулган тил боюнча. Украинада мисалы үчүн Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Донецк, Луганск, Запорожье, Николаев, Полтава бунун баары орус тилдүү шаарлар да. Анан Орусияга барганда дагы мындай ар киши дароо эле сезчү айырмачылыгын. Орусияда кандай дискриминация бар, Украинада андай эч кандай дискриминациянын шеги да жок болчу да. Ошон үчүн да балким мен Киевди тандап калгам да, анткени биздин ишкана мынтип айтканда, Орусияга барсаң болот, Украинага барсаң болот депчи. Мен Украинага барам деп тандап алгам да. Жакшы. Сиздин айтканыңызга мен да бул жерден кошулбай кое албайм, анткени мен да Москвага барып көрүп, анан башка өлкөлөргө барып көргөндө
Аэропорттон эле паспорт көзөмөлдөн мындай келген чет өлкөлүккө жасалган мамиле кандай кабыл алаары мындай босогосун көрүп төрүнөт дегендей келгендей эле билинет. Туура айтасыз. Ошондой. Анан негизи мына согуш башталгандан бери азыркы учурда Украинадагы абал жалпысынан кандай болуп атат? Негизи 2014 башталганда Крым басып алып, Донецк, Луганскты басып алганда. Андан кийин активдүү фазасы токтоп, баягы тоңдуруп коюлганда, Орусиянын ар дайым колдонгон тышкы саясатта, ички саясатта колдонгон бир инструменти, аспабы десек болот да. Мисалы үчүн Молдовияда Приднестровье. Эмнеге Приднестровье жаралып калган? Анткени Орусия мындай деп ойлогон, бул молдовандар азыр Румыния менен кошулуп кетет, андан кийин Европага кетип калат депчи. Ошон чукул арада бул немеге бөгөт коюш керек деп Приднестровьени жаратышкан. Мисалы үчүн Азербайжан менен Турция жакындашып кетет деп экөөнүн ортосунда чек араны жаратышып, Карабахты жаратышкан. Чечняны айтпай эле коелу, Чеченистанды. Грузияны дагы билесиңер, аяктыда тартып алышкан. Грузия такыр өнүгүп кетпесин деп реформалар башталып, жакшы жолго түшө баштаганда эле ал жерге да баскынчылык бир операциясын жүргүзүшкөн. Ошондой эле Украинага да 2004-түн аягында 2005-те оранжевый революция болгон биякта. Ошол күндөн баштап Орусия бул украиндердин жолу белгилүү болуп калды, батышты көздөй кетчүдөй деп. Ошондон баштап баягы бөгөт кое баштаганда, анан баягы эл аралык нормаларда, мисалы үчүн бир мамлекеттин ичинде согуш, жаңжал, ич ара согуш бар болсо, ал эч бир жакшы бир уюмга кире албайт да. Евросоюз окшош, НАТО окшош. Ошон үчүн булар жаратышкан энакы Донецк, Луганскты жаратып туруп, тоңдуруп, булар деген ар дайым бир жанакы денеде бир ириң пайда болот го, канаган ириң. Ошондой да Донецк, Луганск ошол да Украинанын ириңи да. Ошол эми 8 жыл өттү. Эми экинчи активдүү фазасы башталып, дагы көбүрөөк. Эми балким Орусиянын максаты 3-5 күндө Украинаны алып, президенттери качып кетсе, баарын тейлеп салабыз, андан кийин репрессия менен. Мен ойлойм эми, эгер басып алганда 200 миң, 300 миң украиналыкты репрессия кылып, концлагерлерге тыгып, атып, соттоп, кууратмак да. Ага караганда азыркы жоготуулар менин оюмча азыраак деп ойлойм да. Кыргыздын тарыхында да 37-38 жылдары чоң жоготуулар болгон да. 30-40 миң кишидей кыргыздын алдыңкы эң билимдүү, эң мекенчил, эң патриоттору курман болгон. Ошол сыяктуу биякта да кайталанмак да. Ошондой азыр акыркы убактарда баягы февралда башталган, 24-февралда башталган согуштун экинчи фазасы деп айтып кетсек, бул баягы Киевди ала албай кайра кетишпедиби? Сумма Черниговдон кирип келип, артка чегинүүгө мажбур болуп калышты да. Баягы көрүштү. Киев деген кичинекей шаар эмес да, бул 6 миллиондук шаар. Жөнүнөн келип ала албайсың да. Ошо ала албайына көзү жеткенде чегинүүгө дуушар болушту. Азыр эми жалпысынан Киевде мен ошо 2-3 ай болгон жокмун. Мен 10 күндү, 15 күн мурун келдим да. Мен согуштан мурун чыгып кеткем. Негизи мен үй бүлөмдө ноябрда эле чыкканбыз. Турцияга башка себептер боюнча. Бирок ошо шайкеш келип калды да. Көп айтат, силер эрте эле билип чыгып кеткен турбайсыңарбы депчи.
Биз билген эмес, просто ошондой болуп калды да. Мен де 21-январда чыгып кеткем, ошо согуш башталардан 1 ай мурун. Мен 20-февралдарда кайра келейин деп атсам, ошо баягы абдан Американын чалгындоосу айтып атпадыбы, мына башталат деп. Ошо күтүп турайын, бир жумада күтүп турайын деп атып, анан башталып кетти да. Анан келе албай калдым. Кадимки жашоодо эгер сенин үйүңө бирөө бастырып кирип, үйүңдү талкалап, анан сен жакындарыңды өлтүрүп атса, мындай ал кылмышкер болуп эсептелет да, негизичи мындай логикалык жактан. Анан мына ошол бирөөнүн тынч үйүнө бастырып кирип, үйлөрүн талкалап, өлтүрүп жаткан кишилерди мындай колдогондорго кандайдыр бир акыл эстүү эле, билимдүү эле кишилер ошол тарапты колдогонуна таң калам да. Сиз буга кандай дейсиз? Окуп, билим алып, белгилүү бир даражага келген кишилер болушу мүмкүн, бирок анын жанагы сын пикир, критикалык, аналитикалык ой жүгүртүүдөн кандай аналитикалык ой жүгүртүүгө неме болбой калышкан да. Баягы зомбированность деп коет го. Душар болуп, пропагандага душар болуп калган бир катмар бар. Билип туруп эле, баарын көрүп туруп эле, бирок кабыл албайт. Бул да бир кишинин психологиясындагы бир неме дейт, өзгөчөлүк деп саналат. Эгер сен бир тарапты колдосоң, сага каршы бир информация келгенде баары бир ал киши оңой менен кабыл албайт деген неме бар да, теория бар. Ошонун негизинде ойлойм да, мисалы үчүн биз баягы Facebook'та деле көп жазып, элдер уксун, билсин, балким бир пайдасы тийип калабы деп күрөшкөнүбүз менен анын пайдасы аз деп ойлойм да. Анткени баягы өзүнүн торпарда тартып алган кишилер ал анда эч кандай бронежилеттен да катуу да, өтпөйт кандай информация. Мен ошого ишендим, толук ишендим да. Баягы алар ойлойт, мисалы үчүн биз туура эмес ойлоп атабыз депчи. Биз баягы тиги батышка сатылып кеткен, ошондой деп ойлошот да. Эми алар өзүнүн оюнчачы. Бекен туруп алышат. Зот куруп алган да. Сындыруу өтө оор. Анан жанакы билимдүү деп атпайсың. Билим менен ал акылдуулук, терең ой жүгүртүү, ал башка нерселер да. Бир киши 2 университет бүтүрүшү мүмкүн. Бирок акылы ошо ойдан калышы мүмкүн. Кээ бирөө тоодо жүрөт, эч бир окууга деле барбаптыр, мисалы үчүнчү. Бирок ал жигит же ал кыз андан көрөгөч, андан дагы акылдуу болушу мүмкүн. Бул эч кандай билим менен мындай. Албетте базалык түрдө бир эффекти бар, бирок чыныгы баягы мээдеги ресурстар өлчөлүү да. Мына жаңылыктардан, интернеттен көрүп аттык да, Орусиянын ракеталары чоң шаарларды, ошол эле Киевти аябай тынч райондорду, тынч жашаган элдин турак жайларын талкалап атышты. Жалпысынан Киев канча пайыз талкаланып калды бүгүнкү күндө? Киевте андай чоң деле талкалауулар болгон жок. Бир көп болсо бир 5-6 турак жайга тийди болуш керек. Мен биз азыр жашаган биздин үйдүн жанында чоң соода борбору бар, ошонун жанакы сверхзвуковой деп кинжал деген менен сокподу. Ошол бар. Анан 2-3 жерде жанакы алар да орустар деле баягы ракеталарды ката кетирет да. Негизи алар деле немени согуп атышат, баягы инфраструктуранычы, аскерди. Бирок баягы туура эмес жаңылыш кетишет да.
ошондон да болуп калат го. Бирок эң чоң жабыркагандар бул Киевдин өзү эмес да. Киев жанындагы спутник шарлар, кичинекей. Бул Буча, Ирпень окшош, Гостомель, Бровары, дагы көп Бородянка. Баягы Бучанын көлөкөсүндө калып кеткен көп шарлар бар. Айтылбай калган. Азыр бияктан келип көп кишилер менен сүйлөшүп атабыз. Баары эле айтышат. Ал Буча ал бир, бирок андайдан дагы толтура бар дейт да. Ошолор жанакы Орусия 1-2 күндө басып кирип туруп калып, ошол жерде өзгөчө артка кетип атканда кылган экен да, көбүнчө. Буча менен Ирпенде балким турганда эле кылышкан, бирок башка шаарлар бар. Ошо Буча, Ирпень окшош, бирок башка багытта. Киевдин башка жагында. Аларда болсо кетип баратканда, артка чегинип атканда орустар аткылап, өрттөп, зордуктап, талаптоноп ошондой кылышкан да. Мисалы үчүн 1 ай турду да жөн эле, жакшы эле турушуп анан кетерге 1-2 күн калгандан башташкан да. Бучадагылар эртерээк башташкан деп ойлойм да. Украин бийлигинин айтканы бар да, биздин баягы жок дегенде 24-февралдан мурункуга келели депчи. Анткени 24-февралга чейин 2014-тө 7% жерин алдырышкан да. Азыр 20%. Башкача айтканда плюс 13 кылышкан да. Азыр айтып атат, ошо баягы 24-февралдын чек арасына чыктыла. Андан кийин сүйлөшүү баштайбыз, бирок баардык жерлерибизди кайтарып бересиңер деп атат. Крым, Донбасс баардыгы чогул. Эми кандай болот ал чоң саясатта ким билет, бирок узун мөөнөттө балким реалдуу нерселер. Жакынкы кыска мөөнөттө 24-февралга чыгып алса эле жакшы болот эле да. Анткени азыр Херсон, Запорожьянын кээ бир жерлери кыйын эле азыр. Мариуполь жактар, Каховка, Энергодар, ошо Херсон өзү оккупацияда да азыр. Бул жерлер жанакы биздин немедей да. Ош, Баткен, Жалал-Абадтай Айыптан сонун жерлер да. Сизден башка дагы мына Украинадан чыгып кетпей өзүнүн турмуш тиричилигин улантып аткан кыргызстандык мекендештерибиз барбы? Бар. Биз го чыгып кайра кирдик да. Атайын чыкпасак да мурун чыгып кетип азыр кирдик да. Такыр чыкпаган үй бүлөлөр бар, жигиттер бар. Аябай көп дебесек да баягы элчилик чыгарды мүмкүн болушунча. Менимче 90%-ын чыгарып кетти го. Бирок такыр өзүлөрү чыккысы келбегендер бар. Эми азыр Киевден албетте тиги орус аскери кетти, бирок азыр мындай болуп кетерин эч ким билген эмес. Артка кетип калган, басып алышса эмне болот эле. Ошон үчүн чыгарып кетишкени туура болду деп ойлойм. Өзгөчө бала чака, аялдарды. Бирок чыкпай калгандар да бар. Эми негизи 90% чыгып кетти деп ойлойм, 10% биякта. Мына ушул согушта сиздин жеке божомолуңуз боюнча ким көбүрөөк уттуруп атат? Эми эки жактан караш керек деп ойлойм. Биринчиси Орусия Украинанын жерине кирип басып алган үчүн албетте Украина баскынчыл, зордукчул бир актка дуушар болуп жатат. Бул тараптан карасак жеңилүүдө, көптөгөн жөнөкөй карапайым кишилер каза болуп, Мариупольдо мисалы үчүн 50 миңге чейин жетти дейт негизичи. Мариупольдо өлгөндөр, башка жерлерди айтпай эле коелу да. Негизи жанакы оккупация болгон жерлерди эме доступ жок да. Эмегечи билги чектелүү да.
Бул бир жагынан, экинчи жагынан карасак, Орусия глобалдык түрдө жеңилип атат деп ойлойм да. Биринчиден, максатына жеткен жок. 3-5 күндө Украинаны алып, баягы башкаруучусун бийлигин алмаштырып, эмне куурчак бийлик коюп, ушундай максаттар бар болчу да. Ашкан жок, Киевди ала алган жок. Сумы Черниговдон чыгып кетишти. Булар деген 24 февралдан бери өз максаттарын 10 жолу алмаштырго. Харьковду да ала алган жок да. Кыргызстандыктар, Кыргызстандагылар биз жаңылыктан, интернеттен, же болбосо телевизордон гана көрөбүз да. А сиз мына Украинанын өзүндө жүргөн адам катары кыргызстандыктарга эмне деп айтат элеңиз? Биз эмнени көрбөй жатабыз, эмнени жакшы түшүнбөй жатабыз кыргызстандыктар бул эки өлкөнүн ортосундагы согушта? Албетте биздеги чоң көйгөй бул орус каналдарынын бизде жарыяланышы ар дайым. Алыскы айылдарга чейин барат. Алардын башка да мындай дүйнө таануусуна, көздөрүнүн ачылышына бул бөгөт, чоң бөгөт. Бул чоң минусубуз биздинчи. Негизи орустардын пропагандасы күчтүү иштейт негизи. Бул жагынан абдан кыйын. Дүйнөдөгү эң кыйын пропагандисттер деп айтсак жаңылышпайбыз. Мен 4-5 жыл мурун Турцияда гостиницада жатып көргөм. Russia Today, Sputnik булар деген постоянно ар дайым тегерет турчу Турцияда. Кийин анан өчүрүштү да. Жанагы орустардын учагын аткандан кийин өчүрүштү. Булар элестетиңиз, бүт жерде ушундай пропагандасын жүргүзүшөт. Биздин элде оңой эле. Ансыз деле орус тараптуу көп элибиз. Ошону ого бетер орустун пропагандасына сугарып, мээнин баарын жууп салып, чындыктан алыстап кетет да. Эл чындыкты көрө албай калып атышат да. Бул жерде нацизм, фашизм. Негизи азыркы согушта орустар фашисттик методдор менен жүргүзүп атышат да. Ошондо менин оюмча элибиз билиши керек да, орустар фашисттик өлкө катары саналышы керек. Украина эмес. Азыркы учурда Орусия көбүрөөк фашистирээк да. Ушуну билишсе жакшы болот эле. Аңдай билишсе. Түшүнүктүү. Талай мырза, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, чет жерде аман эсен жүрүңүздөр. Мекендештерибизге салам айтыңыздар. Силерге да чоң рахмат, аманчылыкта тургула.